Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Жалпы спорт сүйүүчүлөрү. Биздин каналда кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге ушул күндөрү Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта дүйнөнүн вице-чемпиону аталган Жоломан Шаршенбековдун финалдык беттеши туурасында айтып өтөбүз. Ал тууралуу алдыда кененирээк ага чейин сиздер каналга жазылып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн 9 октябрь күнү 60 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча мекендешибиз Жоломан Шаршенбеков финалдык беттешин өткөрдү. Ал алтын байге үчүн күрөштө Виктор Чобанов аттуу молдовалык балбанга кез келди. Балбандар ортого чыгып келип, калыстын ышкырыгы менен беттеш башталды. Алгачкы секундаларда кыргызстандык балбан атаандашына караганда активдүү кыймылдап, натыйжада ортодогу калыс атаандаш тарапка эскертүү берип, Жоломан Шаршенбеков алгачкы упайды алды жана партерден өз мүмкүнчүлүгүн сыноо мүмкүнчүлүгүн тапты. Атаандашын белинен кармап, андан ары көтөрүп 4 упайлык ыкмага ыргыткан. Бирок Чобану жакшы коргонуп, 4 упайлык ыкма таза болбой калды. Ошондуктан ортодогу калыс 2 упайды кошуп берди. Жана биринчи бөлүктө Жоломан атаандашынан 3-0 эсебинде алдыга чыкты. Тыныгуудан кийин Виктор Чобану андай деле укмуш активдүү кыймылдаган жок. Ошол эле мезгилде Жоломан дагы пассивдүү кыймылдабады. Бирок ортодогу калыс кыргыз балбанына пассив деп атаандашына 1 упай карды. Жана партерден Виктор Чобану бул ирет 4 упайлык ыкманы мыкты колдонуп, эсепти 5-3-кө айлантып кетти. Күрөштүн бүтөөрүнө 1 мүнөт 40 секундадай убакыт болсо дагы Виктор Чобанудан бутка туруу абалында 4 упайды алуу кыйын болчу. Ошондуктан Жоломан тобокел кадамдарга барып жатып, анын биринде атаандашынын чекесин сүзүп алды. Муну көргөн калыс кыргыз балбанына эскертүү берип, атаандашына дагы 2 упай карды. Ошол эле мезгилде Азат Эркинбаев челлендж сурады. Бирок челлендж утулгандан кийин дагы 1 упай молдовалык балбанга кошулуп берилди. Ал эми беттештин эң акыркы секундаларында Жоломан Шаршенбеков жеңилип бара жаткандыгын моюндадуу айтор, өзүн бир аз таштап койду. Ошол мезгилде Чобану аны килем сыртына чыгарып дагы 1 упайды алууга жетишти. Натыйжада молдовалык балбан кыргызстандык спортчуну 9-3 эсебинде жеңип, дүйнө чемпиону деген статусту алды. Ал эми Жоломан Шаршенбеков бул дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Бул 22 жаштагы кыргыз балбанынын чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатындагы экинчи күмүш байгеси. Ал буга чейин 2018-жылы дагы дүйнө чемпионатынын вице-чемпиону деген статуска ээ болгон. Жоломан Шаршенбеков болгону 22 жашта. Келечеги али алдыда. Буйруса алдыңкы жылдарда Кыргызстандын эле эмес, бүтүндөй дүйнөнүн эң алдыңкы балбандарынын бирине айланат деген ниетибиз бар. Андыктан кыргыз балбанына колдоо көрсөтүп, аны шыктандырып коюшубуз абзел. Урматтуу достор, ушуну менен Норвегиянын Осло калаасында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулардын баары тең өз күрөштөрүн жыйынтыктады. Кыргызстан курама командасынын капчыгында бардыгы болуп 2 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль бар. Муну менен Кыргызстан курама командасы азырынча алдыңкы 5-тикте келе жатат. Чемпионат эртең жыйынтыкталат. Көрөбүз андан кийин канчанчы орунга жайгашар экен. Достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар. Сиздер менен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кездескенче саламатта калыңыздар.